Менин максатым карапайым элимдин кредитин утулуу, экинчи мамлекеттин карызын утулуу. Талас областы 1 миллион 200 000 токен беле? Силердин токениңиз 800 000ге түшүп. Транснациональные токены MC Coin и эмиссии несет биткоин через токенизацию золотозапасных месторождений. Азыр баардык мамлекет өзү криптовалютага өтүп атат. Аллах таала ушуга алып келип койду. Бул Аллахтын каулоосу. Себеби дегенде мына акчалар бүт дарактын немесине чыгат. Силердин бир монетаңарды 100 000 сомго чыгарып бере турган жоопкерчиликти мен алайын келип. Карапайым элди банк насыясынан кутултабыз. Бир монетанын баасын 1 миллион долларга чейин чыгарып, кыргызды байытам. Мындай курулай убадалар менен Исрадин Субанбеков MC Coin криптовалютасын жарнамалап келген. Ага ишенип миллиондоп акча салгандар арбыган. Көп өтпөй Субанбеков УКМК тарабынан кармалып, мунун баары алдамчылык экенин моюндады. Ал мындан 2,5 миллион доллар пайда тапкан. Учурда элден алынган акчаны кайтарып бере албасын айтты. Буга чейин туруктуу жумушум болгон эмес, алып сатып иштеп жүргөм, ар нерсе алып сатып иштеп жүргөм. Базарларда MC Coin иштегенине 1,5 жыл болду. Өзүнүн бул туруктуу блокчейни жок. Эптелүү бир миржага кирип кеткенбиз, Мексис деген бир жага кирип кеткенбиз. Азыр кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Ар кандай промоушндардын баарын биз калпайтып уюштурганбыз, баардыгын калпайтып уюштуруп промоушн кылганбыз. Азыр кезекте элдин акчасын кайтара албайбыз. Bunun bari aldamчылык болчу. Урматтуу жалпы кыргыз элинен кечирим сурайм. Кара картаңдар, жаштар, орто муундар бар болду. Баарынан кечирим сурайм. MC Coin криптовалютасына миллиондоп акча берип, бирок убадаланган каражатты ала албагандардын нааразычылыгы курчууда. Маселе буга чейин парламентте да көтөрүлүп, аларга карата жазаны күчөтүү талаптары коюлган. Алданган жарандардын кайрылуусунан кийин гана көзөмөлгө албай, алдын алуу керектиги сынга алынган эле. Ал арада MC Coin виртуалдык активи мамлекеттик каттоодон өткөн эместиги белгилүү болду. Ар кандай финансовый пирамида куралгандар менен күрөшүп келебиз. Дээрлик көп учурда уже по факту последствия менен күрөшөбүз да. Уже алдап кеткенден кийин, качып кеткенден кийин, анан отуруп алып могу жерге митинг кылгандан кийин, азыр явно эле мына азыр депутаттар да айткандай, 3-4 ушундай жаңы ачылган непонятный криптовалютчиктер, аттарын атап эле айтты, MC Coin дейби, дагы бир топ, Шерине дейт, дагы бир топ бар кандай нерселер дагы ачыла баштаптыр да. Бул жаңы трендке бир немеге модага айланып атыптыр. Бул сыяктуу өлкөдө шылундуктун башка түрү дагы кеңири тараган. Телефон шылуундардын торуна түшкөн журналист Мерим Ташыбекова 800 000 сомдон ашуун акчасынан ажыраган. Ага УКМКнын кызматкерибиз деген белгисиз адамдар телефон аркылуу байланышып, натыйжада акчасын которуп кеткен. Бул иш боюнча 23 жаштагы жигит камакка алынган. Ташыбекова Мерим деп аты жөнүндө айтты. Анан мен капитан милиции дегенде анан чочуп кеттим. Биринчиден ошондой коркунуч менен алат экен. Экинчиден болсо алар мындай жылчык калтырбайт да, 24 саат бою сени менен чалып турушат. Улуттук банктан, ГКМБнын следователимин, анан МВДдан деп үчөө улам токтотпой, бири коёру менен экинчиси чалып, анан аябай көп маалыматтарды беришет. Мындай ойлонууга мүмкүнчүлүк болбой калат да, трезво ойлоно албай каласың. Болгон тапкан айлыгымдын баарын эле ошолорго салып берип коюп эле отурам. Бир чети ичимге өткөн. Өлкөдө кибер кылмыштуулук күчөп, ар кайсы банктан жарандардын атынан шылуундар онлайн насыяларды алып коюшууда. Ага жол бербөө үчүн банктардан насыя берүү жолдорун татаалдаштыруу керек дешет. Ага катар жасалма интеллекттин өнүгүшү менен алдамчылар түрдүү ыкмаларды пайдаланууга өтүшкөн. Ал жүйөлүү программисттерди дагы тизмектеп кароо зарылдыгы бар. Тез акча табууга чакырык таштап аткан, ошону жарыя кылып аткан, социалдык сеттерден кеңири ошону элдин арасына таркатып аткан компаниялардын бардыгын текшериш керек. Бардык органдардын биргелешип иштеши. Ошол көзөмөл кылууда биринчи кезекте IT сфераны, IT чөйрөнү караш керек. Себеби ошол эле алдамчыларга алдыңкы программисттер жардам берип аткандыр. Анан башка кылмышкерлердин бул негизи келип эле чоң кылмыш. Ошондуктан бул кылмыш менен мамлекеттик деңгээлде катуу күрөшпөсөк, жарандарыбыздын көбүнүн социалдык экономикалык абалын начарлашына алып келиши мүмкүн. Алсак акыркы бир ай ичинде Ош шаарында алдамчылык фактысы боюнча 243 жаран арыз менен кайрылган. Алардын басымдуусу кибер кылмыштуулукка байланыштуу. Ош шаарынын аймагында эки ушундай кибер кылмышка барган адамдардын өздүктөрү аныкталып, кылмыштардын бети ачылган. Бирок бүгүнкү күндө дагы 5 кылмыш ачылбай турат. Бул багытта дагы биздин кылмыш иликтөө бөлүм кызматкерлери иштеп жатат. Мен ойлойм,
аларды жакын арада ачуу аракети болуп, бул кылмыштар ачылат деп. Булар негизинен телефон аркылуу, интернет аркылуу байланышып, кандайдыр бир буюмдарды сунуштап, же болбосо батирлерди сунуштап, алдын ала акчасын алып туруп, андан кийин ошол аталган буюмду бербей телефондорун өчүрүп жок болуп кеткен учурлар, же болбосо ошол жарандардын атынан кредит алышып туруп, кайрадан изин жашырып кеткен учурларда. Улуттук банкка шылымдарга алданганы тууралуу жарандардан ай сайын 300дөн 500ге чейин арыз түшөт. Тиешелүү мамлекеттик органдар, банктар, интернет колдонуучулар жарандар сак болушу керектигин, шектүү шилтемелерди ачпай, күмөндүү телефон чалууларга ишенбөө зарылдыгын эскертип келет. Алмагүлерке Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.